Wildberries'e чыгуу үчүн азыркы тапта кыргыз ишкерлерине эң чоң тоскоолдук бул ИП болуп жатат. Wildberries'те тилекке каршы физлицо катары соода кылууга болбойт. Юрлицо болуш керек. Юрлицо болуу үчүн Россияда атуулдугу бар бирөөгө ИП ачтыруу керек. Россияда жашаган жана Россиянын атуулдугу бар бирөөнү табуу жана ага ИП ачтыруу оңойго турбаган иш. Сиз чындап Wildberries'e чыгууну көздөп жатсаңыз анда мен сизге Wildberries'тен өзүмдүн ИПыма сизге да сиз каалаган бренд менен дүкөн ачып берем. Айтарым, мен ансыз деле Wildberries'те иштейм. Даяр ИПым бар жана бул ИПнын астына канча дүкөн ачсаң да боло берет. Эгерде сиздин Wildberries'e чыгышыңызга бир гана ИП маселеси тоскоолдук кылып жатса, менин бул кызматымдан колдонууну бир вариант катары карап көрүшүңүздү сунуштайм. Эми, менин бул кызматымдан колдонуунун сизге кандай пайдалары бар десеңиз, бир канча пункт менен кыскача айта кетейин. Биринчиси, Россиянын атуулдугу бар ишеничтүү адам таап, аны көндүрүп, ага ИП ачтырганча бир топ убакыт өтүп кетиши мүмкүн. Менен кызматташсаңыз, хоть эртең деле Wildberries'e чыксаңыз болот. Эң негизгиси товарыңыз даяр болсо эле болду. Экинчиси, Россиядан ИП кимге ачылса, ИПга тиешелүү расчетный счет да ошол адамга ачылышы керек. Демек, ал адам апта сайын Wildberries'тен түшкөн акчаны алып, сизге берип туруш керек. Биздин жагдайда болсо, сизге андай адамдын кереги жок. Үчүнчүсү, Россиядан ИП ачканда сөзсүз эске алышыңыз керек болгон дагы бир момент бар. ИП ачкандан кийин фиксированный расходы ИП деген төлөм бар. Жыл сайын ар бир ИП 43 000 рубльдин тегерегинде акча төлөйт. Ачкан ИПыңыз акча таптыбы, таппадыбы, иштедиби же иштеген жокпу айырмасы жок. Бул акчанын өзү эле $500 жакын сумма дегендик. Төртүнчүсү, көңүл бурушуңуз керек болгон дагы бир нерсе, ИПны ачкандан жапкан кыйын. Албетте, андай жагдай болушун каалабайм, бирок ИПны эптеп ачып, Wildberries'те иштей баштагандан кийин, кандайдыр бир себептен улам Wildberries'ке иштебейм деп чечсеңиз, анда сиз буга чейин ачкан ИП сизге жаңы бир көйгөй жаратат. 5. Бизде толтура ИПлар бухгалтерсиз эле иштейт, бирок Россияда ачылган ИПга бухгалтер жалдашыңыз керек. Өзгөчө Wildberries'те соода кылганда сиздин отчетторуңузду берип туруш үчүн бухгалтер болушу шарт. Бухгалтерди онлайн аутсорс менен жалдасаңыз, бул орто эсеп менен ай сайын 2-3 000 рубль болот. Жылдык бул сумма 20-30 000 рубльдин тегереги болот. Ал эми мени менен иштеше турган болсоңуз, так как ансыз деле менин өзүмдүн бухгалтерим бар, сиз өз алдынча бухгалтер жалдашыңыздын муктаждыгы жок. Алтынчысы, өтө чоң таасири болбосо да белгилүү бир өңүттө сөзсүз пайдасы тие турган бир фактор. Менин ИПымдын астында бир канча бренд, магазин байма-бай товар киргизип тургандыгы Wildberries'тин алгоритмасына жакшы таасирин тийгизет. Мен өзүм, сиз жана бул кызматтан колдонгондордун баары биринин артынан бири товар киргизип турса, Wildberries бул ИПнын астындагы бардык дүкөндөрдүн рейтингин аз болсо да көтөрөт. Башкача айтканда, бул дүкөндөрдө соода жакшыраак болот. Жетинчиси, сиздин Wildberries'ке чыгышыңызды мен өзүм көзөмөлдөп, сопровождение кылып берем. Сиздин узак мөөнөттүү иштешиңизге мен да кызыктармын. Ошондуктан Wildberries'ке минимум ката менен чыгасыз деп айта алам. 8-си, Wildberries'ке минимум риск менен чыгууга жана бул платформа менен таанышууга менин сунуштаган кызматым аябай ылайыктуу вариант деп ишенүү менен айта алам. Бул кызматты сатып алдыңыз, колдонуп көрдүңүз. Кайсы бир себептен улам Wildberries'те иштебейм деп чечтиңиз. Максимум кызматты колдонуу акысына гана чыгаша болосуз. Деги киргизген товарларыңызды да акция, скидкалар менен өз баасынан болсо да сатып саласыз да акчаңызды чыгарып аласыз. Башка эч кандай чыгашаңыз болбойт. Бул жерде баса белгилеп айтарым, Wildberries'те иштеп баштагандан кийин гана түшүнө ала турган кей бир нерселер болуп калышы мүмкүн. Бул нерселерди Wildberries'ке кирген адам гана түшүнөт. Жана бул эске алынбаган нерселер сизди Wildberries'те иштегенден баш тартууга түртүшү мүмкүн. Жогоруда да айтылгандай, менин кызматымдан колдонсоңуз, максимум кызматты колдонуу акысын гана төлөйсүз. Бул сумма бизнес үчүн мизерная сумма деп айтар элем. 9-су, бул кызматты пайдалангандар үчүн өзүнчө жабык Telegram группа ачылат. Өз ара тажрыйбаларыбызды бөлүшүп, бири-бирибиздин билбегендерибизди башкаларыбыз айтып, биргеликте батыраак өнүгөбүз. Эми бул видеонун эң кызык жерине келели. Бул кызматтын баасы канча турат? Менин ИПымдын астына бир бренд ачып берүүнүн айлык кызмат акысы $200 плюс ар бир артикулга 500 сом за обслуживание. Тагыраак айтыш керек болсо мындай. Мисалы, сиз мага кайрылып, мен Wildberries'те Ромашка деген магазин ачат элем дейсиз. Сизге бул магазинди ачып бергеним үчүн ай сайын $200 магазиндин арендасы деп түшүнүңүз. Бул магазинде 3 товар сата турган болсоңуз, ар бир товарга 500 сомдон 1,5 сом бул магазиндеги товардын ар 2 жума сайын отчетторун чыгарып, акчасыны выплата кылып туруу акысы. Магазинде канча көп товар болсо, булардын
алардын обслуживаниясы ошончолук көп убакыт алат. Ошондуктан ар бир артикулга 500 сомдон өзүнчө тейлөө акы салынат. Так, бул жерге чейин угуп, жогорудагы айтылгандар жакшы экен, бирок $200 кымбат дегендер бар болсо, унутпашыңыз керек болгон бир момент бар. Бир самга ойлонуп көрүңүз. Бишкектин эч бир соода борборунан эч бир жерде айлык $200 бутик аренда ала албайсыз. Бери эле дегенде $700-800 бутик арендовать этесиз да, ичин ремонт кылсаңыз анын чыгашалары дагы да көбөйүп кетет. Бишкектин кайсы бир соода борборунда сиз ачкан бутик бир гана соода борборуна келген адамдарга товар сатат. Эми ушул нерселерди эске алып, Wildberries'теги сиздин магазиниңизди ойлонуп көрүңүз. Күн сайын 12 миллион адам кирген, суткасына 24 саат, аптасына 7 күн иштеген бутикти сиз болгону $200 ачып жатасыз. Ишенүү менен айта алам, бул аябай жакшы сунуш. Бирок муну менен да чектелбейм. Кызматташам дегендерге менин бир канча бонусум бар. Менин кызматташам дегендерге биринчи 3 айда кызмат акысы $200 ордуна $90 болот. Менин каалаганым Wildberries'те жаңы соода баштап жаткан адам пока бул платформаны түшүнүп, оборотко чыкканга чейин бир аз убакыт өтөт. Бул убакыт ичинде көрсөтүлгөн кызматтын акысында минимальный кылууну туура көрдүм. Кудайым буйруп 90 күндүн ичинде бул тармакты өздөштүрүп алсаңыз, $200 балким бир күндүк соодаңыз эле болуп калышы мүмкүн. Экинчи бонус. Акыркы айларда кыргыз ишкерлерин Wildberries'ке чыгаруу боюнча курс өтүп келем. Курста товардын колуңуздан чыгып, Wildberries'ин складынан кирип, сатыла баштаганга чейинки бардык этаптарын видео инструкция кылып толук түшүндүрүп бердим. Курстун баасы $200. Бирок бул кызматтан пайдалангандарга бул курсту акысыз белекке берем. Анткени мен үчүн бул кызматтан пайдалангандардын минимум ката менен Wildberries'ке чыгуусу маанилүү. Дагы бир бонус катары, Wildberries'ке чыкканга чейин бардык этаптарда өзүм консультация берип, сопровождение кылып турам. Максатым көбүрөөк кыргыз ишкерлери Wildberries'ке чыксын, көбүрөөк кыргыз ишкерлери онлайн бизнести өздөштүрсүн. Эгерде айтылган сунуш сизди кызыктырса, экрандагы WhatsApp номерине кайрылыңыз. Видеода айтылбаган бирок сизди кызыктырган суроолор болсо, баарын сураңыз.